Мына урматтуу бир туугандар, азыр биз Бишкек шаарында мына Кулиева көчөсүндө турабыз. Бул Кулиева көчөсү, мынакей. Мына вокзал келген, эгер кимде-ким Эриниз байке келе турган болсо, ошто жеңилирээк болсун деп ушуну туура көрүп атам. Бул жак вокзал, мына Кулиева көчөсү 82. Мына бул жерде ушул Асарчи деген эме магазин бар экен. Кулиева 82-ге келсеңиздер, мынакей. Бул жака келесіздер. Эриниз байке мына ушул жерде квартирада турат экен. Эми бул жерде байкебиздин чындыгында абалы оор. Мына ушундай келсеңиздер болот. Мына ушул жерде 4-чү экен Кулиева эме. Мынакей Эриниз байке мына ушул жерде турат. Мына ушул жерде Эриниз байке. Бу жерде тургансыздар канча болуп калды Эриниз байке? 5 ай болуп, 5-6 ай болуп калды. 5-6 айдан ушул жерде турабыз. Азыр мен атайын, что элге эме жеңилирээк болсун үчүн улам сиздин телефондоруңузду коеюн, WhatsApp, Сбербанк бардыгы. Мага жөнөтүп койдуңузбу? Жөнөттүм, мен сүрөттөр жөнөттүм. Жарайт. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Баарыңыздарды айлардын султаны болгон Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Кимде-ким орозо туткан болсо, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ыйык ай бул мээримдүүлүктүн, кечиримдүүлүктүн, боорукерликтин, ушундай бир жан дүйнөбүздүн арулануунун айы бул Рамазан айы. Бул ай бардык мусулмандар үчүн сүйүнүч айы. Себеби күнөөлөрдөн арыланып турган ай, ушул жаратканга жалбара турган, жакындай турган ай бул Рамазан айы. Ошондуктан бардык боордошторумду, бир туугандарымды сөз алдында мен куттуктап кетем. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушул айда мына бүгүнкү күндө бүтүндөй дүйнөдө көп нерсе ушундай тажиилдети деп бүгүн үрөйдү учуруп, ар кандай бир тоскоолдуктар көп, ушундай бир эки жака чыгуу кыйын болуп турат. Ошон үчүн карантин маселеси бул көп нерселерге дагы аябай кыйындык жаратып атат. Бүгүнкү күндө ушул орто жашап жаткан адамдар үчүн дагы бул өтө чоң багы коронавирустан дагы ачкачылык бүгүн ашып баратат. Бул баарыбызга маалым болуп туруп атат. Бирок анын ичинде дагы андан да кыйынырагы мына үйдө отуруп, ден соолугунан жабыркап, дары-дармекке жетип албай, эмне кылар айласын таппай бүгүн канчалаган бир туугандарыбыз өтө кыйын акыбалда туруп атат. Мынакей анын катарында Эриниз байкебиз отурат. Мындан алдын дагы биз видеолорду чыгарганбыз. Азыр дагы чыгарышка өтө зарыл болуп турат. Себеби күн санап бул боор оорусу эч нерсени күтпөйт. Бул деле ошол биз бүгүн коркуп аткан эле оорулардын эле бири. Ошол боор оорусу мынакей азыр жанды кыйнап турат. Анан Эриниз байке, мен ошол айтсаңыз, азыр дагы баягы балким бул видеону жаңы көрүп аткандар бар да. Алар түшүнбөй калышы мүмкүн, ошон үчүн сөз башынан эле бул илдетке дагы мен мындан алдыңкы деле видеолордо сизден сурадым да, бирок азыр деле сурап кое берейин. Бул ооруга анткени мен билген менен коомчулук көбү билбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн өзүңүз ушул кантип чалдыгып калып, анан азыркы акыбалды үйдөн азыр кандай болуп атат? Негизги акыбалыңыз? Мен буга чалдыкканым көп жыл болду деп врачтардын айтышы боюнча ошондой дейт. Анын билгеним августта билдим өзүмчү. Мен ошол августта базымдан иштерим шишип, ушундай неме болуп атат. Бир 10 күндөн бери ушундай кайталанмай, бир күндө шишип калат, кайра кайтып калат. Анын үйдөн неме калдап, бир гана боор дагы эмес, бөйрөктөн дагы операция болгон. Анын үйдө басканда мына бутум мындай басып калдым. Өз алдынча баса албайм. Бутум иштебейт. Көтөрө албайм. Ошондой болду. Эшикке араң чыгам. Балдак менен чыгасыз эшикке, Балдак менен чыкса эле азыр балдак дагы жардам жакшы бербей калды. Бирок эптеп чыгып атам, чыдапчы. Ошо бутум, бөйрөк азыр тартышып, операция болуп кесилген жерлер тартышып атат. Балдак таянсамчы. Аны өзүм басайынсам, мына бутумдун жерлерин бесин көтөрө албайт. Аны ошо келинчегим
кармап көтөрүп алып чыгат, бир жака балдак колтуктап алып чыгат. Анан бут дагы ушундай болуп атат жашоо. Азыр Эниз байке, сиз биздин максатыбыз сизди эртерээк тез арада Индияга барып пересадка кылдыруу да, мындай булсачы. Анан ошого азыр биз элден да жардам сурап кайрылганбыз, өткөндө да азыр дагы жардам сурап кайрылабыз. Урматтуу бир туугандар, мекендештер, кыргызда жакшы сөз бар. Аялым дебей аярым де деген, күйөөм дебей күйөрүм деген жакшы сөз бар да. Эми ошол жерден айткым келет мына. Алтындай болгон эжекебиз жанында тиреги болуп, жөлөп, таяп, жанында турат. Ошон үчүн ушундай мына татынакай кичинекей наристелер, балдары турат. Ошо балдардын каршында атасы аман болсун деп эжекем колунан бар мүмкүнчүлүк келгени ушул болуп турат. Бирок эжекебизге тирек боло турган биз барбыз, эл бар, журт бар. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бир барыңыздарды мындай кайрымдуулукка, боорукерликке, биздин эми кыргыз эли өзү эзелден кайрымдуу эл, өзгөчө эл, бирин аяган эл, аны далилдеп мына бүгүнкү күндө дагы мондай илдет учурунда дагы далилдеп атат. Өкмөт үйүнөн дагы көбүрөөк жардамды эл берип атат. Бул баарыбызга маалым. Ошон үчүн көптү курса көл болот дейт. Мына Эниз байкеге дагычы мындай азыр орозо битир бере турган учур, зекет бере турган учур. Анан мен ушу бизнесмен байкелериме, эжелериме, агаларыма кайрылат элем. Эгер мүмкүн болсо садака зекетти бериш милдет бул. Бирок бере турган болсоңуздар, мына Эниз байкеге окшогон чыныгы муктаж болуп турган ушундай агаларыбызга берсек, булар ден соолугу жакшырып кетсе, биз да бир үйдө атабыз, сиз да бир үйдө атасыз, энесиздер. Бирок биз балдарыбызды канчалык жакшы көрөбүз, анын каршында болгубуз келет. Ошон үчүн мен сиздерден өтүнүч катары айтар элем. Мына азыр YouTube каналы бар, мына журналист Оштогу Адыл Акжол деген бир тууганым бар. Мен ал жигитке да аябай ыраазычылык билдирем. Көп адамдарга пайдасы тийип атат. Эниз Бөрүбаев деген биздин агабыз. Деги эле көп инсандар элден элге канчалык жардамы тийип жатат. Бардыгынан ушу кимде ким жардамын берип аткан болсо, Аллах баарынан ыраазы болсун. Анан Эниз байке, бул жерде 2 миң сом биздин Сбербанк картага дагы кейде туруп, ошол садака битир, орозо битирди да бизге жөнөтүп калышат. Анан алар да өтүнүп багы дареке берүүсүнө бизден милдет да, бизден аманат бизге келет. Муну сизге берип коюш биздин милдет. Ушуну болсо дагы эме кылып коюңуз. Мен улам эметкенде бөлүштүрүп эмек берем да, Эниз байке. Анан ошондой колубуздан келишинче жардам берейли, урматтуу бир туугандар. Сиз дагы бекем ден соолук, амандык Эниз байке. Жүрөгүмдөн мындай мен колуман көп нерсе келсе башкача кылат элем, бирок колуман келген ушул Эниз байке. Ушул жактан эле рахмат. Анан азыр могул экран алдындагы тиркелген Сбербанк бул Эниз байкеге таандык. 50 сом дагы Эниз байкеге таандык. Эгерде кимде ким кол суна турган болсо, Эниз байкенин өзүнө келип түшөт. Ошол Сбербанк картада ким деп чыгат? Пайызова Айчүрөк деп чыгат. Пайызова Айчүрөк деп чыгат Сбербанк картада. Эч күмөнсүз салсаңыздар болот, могу экранга чыккан эмени. Биз анткени тастыктап, тактап, алдоо жолдору да бүгүн көп. Бирок ошондой алдоого жол бербейбиз. Биз буга чейин алдоого жол берип келген күндөр болгон. Ошентип бизди алдап койгондор болгон. Бирок бүгүн мен коомчулукка аларды чыгарган эмесмин. Анткени мен кыргызда жакшы сөзгө таянам. Кыргыз жакшысын чыгарып, жаманын жаап жашырып жашап келгенбиз. Бирок ошол сапат бизде болуш керек. Анча жерден сабырдуулукту кармап, анан айрым учурларда мени да мындай Эниз байке менен сүйлөшүп айтып атабыз. Мен муну ачыктап айтып койгондо туура көрүп атам, себеби мына азыр боор оорусу боюнча деги эле ар кандай бир жагдайда биз жүргүзүп аткан иште ушул нерсе бизде канга сиңген нерселердин бири экен. Көрө албастык, ичи тардык дагы жок эмес. Ошо менен эле баягы ээрчип, эр шаркак бул жашоодо боло берет экен. Азыр келип туруп Эниз байкени келип, же болбосо деги эле кайсыл бир инсандарды чагылдыра турган болсок, ушуларга келип туруп 20 000 доллар топтолуп калганда, 22 000 долларбы деги эле топтолгон акчасы топтолоюн деп калганда, күйүмдүү адамдар келет. Азамат Байматов менен баргандан көрөп, өзүңөрчү эле барсаңар Индияга, ошол силерге жакшыраак деген учурлары бар. Азыр Эниз байке сизге да келдиби? Анан ушинтип туруп, орто талаада калтырып кеткендер бар. Мына былтыр мен далилдүү айтып бере алам. Былтыр бир эжекебизди чагылдырып ушинтип чыгарганыбызда бир аз тыйыны топтолсо, Индияга алып кетти. Мына орозонун күнүндө айтып атам. Буларды мен айткан эмесмин. Анткени мындай элдин жүрөгүн оорткум келбейт, бирдекелерден эмес. Мен бир жолу ошол тиги Баткендеги
мени чагылдырып алып, мен ошого дагы мындай зейним кейди, что элдин дагы жүрөгүн ооруткум келбейт. Ошон үчүн мен мындай нерселерди чагылдырган жокмун. Былтыр бир эжебизди чогулуп калганда Индияга ортодо посредник болуп, күйүмдүү болуп, аябай жылуу сөздөрүн сүйлөп туруп алып барып алып, орто талаада калтырып, ал бир тууганыбыз бир эл ал эмес, 3-4 мекендешибиз ошол жактан кайтыш болду. Буга ким күнөөлүү? Буга өзүбүз күнөөлүүбүз. Ошого ошондойго жол бербесек, ошон үчүн тактап, анализдеп иш кылсак деп атам. Анан Эрис байке, ошол тууралуу да айтсаңыз, мына ошол тууралуу анткени эл билсин, анткени ошол эле эже байкуш көзүн жалдыратып атат, ошол жерден мен жүрөгүм ооруган да. Эмне үчүн кыргыздар бири-бирибизди алдайбыз? Ушул жака барып бир индус алдаса дагы, индусу да алдап атат, кыргыз байды алдап атат, индус байды алдап атат. Анан ошондойлорго жол бербеш үчүн келишимдүү, кепилдиктүү жолду салганга аракет кылып. Биз менен барып келген адамдардын эгерде мына ушул эл алдында, Кудай астында деле айта алам, мында актануудан алыспын да, Эрис байке. Эгер биз менен барып келип, анан алдандым, мен Байматов менен барып келип алдандым дегендер болсо, телефонум турат, чалышсын. Эч кимисин андай Кудай сактасын. Анан сиз дагы сөзсүз эле мен менен барыңыз, биз менен барыңыз дегенден алыспын. Эл алдында айтайын. Каалаган менен барыңыз, биздин максатыбыз сиздин ден соолугуңуздун жакшырып кетишилиги, максат байке, эме кечиресиз, Эрис байке. Ошон үчүн ушул тууралуу эме кылып койсоңуз, что элге эме болсун. Мага дагы келди. Үчөө келди, экөө өзүнчө, бирөө өзүнчө келди. Азамат менен барып айлабай, биз менен барып кел депчи. Анан Азамат дегенчип алдап коет деп. Анан мен айттым, мен өзүм билем ким менен барганын, мен жаш бала эмесмин да. Мен өзүм көрүп атам. Видеолорун көрүп турам постоянно. Бес посредник алып келгениңе. Анан тигилерди бир толковой бирдекени сүйлөйт. Только биз менен бар. Мына жерде ушул сен отурган жерде отурду. Анан чайын бердим. Анан тим эле кой дедим. Мен сүйүмкада кылбай эле кой, эстеке кылбай эле кой. Мен өзүм билем. Мен менен барышым дедим. Мен Азамат менен сүйлөштүм. Азамат менен сүйлөшөм. Деп ошону айттым. Анан ошол бойдон өзүң билесиң деп кетти. Анан кандай кыласың десем, ал өздөрүнүн немесин коет экен. Реквизиттерин. Анан ушундай кылабыз, биз бир тиын жебейбиз, өзү алып келип беребиз дедим. Анан мен макул болгон жокмун. Мен не только реквизиттер эмес, мага сүйлөгөндөрү жаккан жок мага. Ал если мен убак сааты келет, убак сааты келгенде мен ошону чакырып деле көргөзөм, мына ушунду айттың эле депчи. Кудайым ошо ден соолугун берсин. Анан ошол кезде айтам мен. Мына барып келдим, сен ушундай убагында мындай дедиң эле депчи. Ушуну эми мен ушул жерден айткым келет да, урматтуу бир туугандар. Ойлонсок. Бир иш кылар алдында аябай ойлонуп алып, акыл калчап иш кылсак өзү туура болот деп ойлойм. Мен деле акылдуулукка салгандан алыспын. Мен деле акылдуумун деген деле алыспын. Болгону гана жүрөгүм эле бир элдерге бир зыяныбыз тийбей, пайдабыз тийсе экен деп атабыз ниетибизде. Бирок зыян бергенден алыспыз, Кудай сактасын. Эгер пайдабыз тийсе сүйүнөбүз. Ошон үчүн ушундай келип сунушту берип аткан бир туугандар, мындай ойлонгула. Мындай бул жерде бир силер келип алып бир товар жөнүндө сүйлөшкөн жоксуңар. Силер адамдын өмүрү, адам тагдыры менен ойноп атасыңар. Ошон үчүн мындай учурда ошол алып барышка эгер толугу менен көзүңүздөр жетсе, алып бара алсаңыздар, алып баргыла. Анан биздер айтып аткан жокпуз, Эрис байке деле мына Кудай астында биз жакшы иш кылып коелу. Бирок анан бүгүн мындай да жагдайлар бар. Тиги фонд келсе, анда мен барбайм деген сыяктуу да түшүнүктөр бар. Биз антип бөлүнбөйлү, жарылбайлы. Мен просто өтүнүч катары айтып кетем. Урматтуу бир туугандар, биз кыргызбыз. Биз Ош, Жалал Абад, Талас анан деп бөлүнүп жарылуунун кереги жок. Бизге жөн эле кыргыз катары бир уч кичинекей элбиз. Келгилечи мындай ынтымакташайлы. Ошентип эле жардам берели, бири-бирибизди алдабайлы, алдабаганга аракет кылайлы. Андайга жол бербейли. Азыр мына ушул жерден туруп эле тиги Ошкалар эмес да, Индияга барып алып туруп ал жерде талаада калып калган кыргыздарды көргөндө жүрөгүм ооруйт. Ошон үчүн Кудай баарыбызга иман берсин, Эрис байке ден соолук берсин. Ден соолук берип, жараткан Аллах Таала берген дартына шифа берсин. Орозон күнүндө көп-көп дуа кылып коюңуздар, Эрис байке дагы намазда, Кудай буйрса. Анан жакшы болуп кеттиңиз, балдардын каршысында аман болуңуз, Кудайым буйрса. Ошол баарыңыздарды кайрымдуулукка, боорукерликке чакырам. Урматтуу кыргыз калкым, ошо ороз айында сиздерден ушундай бир кайрымдуулук, бир жакшы бир эме сурап атабыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ошо менин жолдошум боор ооруйт, кыйналып турабыз.
анан ичи шишип буту да жакшы баспайт. Анан кийин азыр могу коронавирус деп эле карантин деп 2-3 күн болду. Кыйналып деми кыстыгып жатып калды эле, скорый чакырсак 2-3 скорый келип туруп биз эч нерсе кыла албайбыз. Больницага алып барып жок ден жардам берип койгулачы, бирдеме болуп калат десек болбой. 1-2 укол сайып туруп анан кийин биз деген азыр вирус менен иштеп атабыз. Буларга жардам бере албайбыз деп таштап кетип калды. Дарылары кымбат болуп атат. Бул барыш керек эле азыр эмеге. Индияга бара турган убагы келип калды, врачтардын айтуусу боюнча. Анан каражатыбыз жетишпей атат. Бир 10 миң, 11 миң доллар эле болду. Азыр эми эле ошончо болду. Бул көп каражат керек экен, биздин шартыбыз жок болуп, ушу кайрымдуу элдерден жардам сурап атабыз. Ушу 5 кызым маңдайга жакшы болуп кетсе жакшы болот эле. Ушу бизге кайрылып аткан элдерге, мусулман бир туугандарга ыраазычылык билдирип, Алла ыраазы болсун деп, ушу азаматка дагы ишиң ийгиликтүү болсун. Балдарың менен, үй бүлөң менен аман бол. Кудайым эч оорутпасын, эч пенде оорубасын. Ушундай биз аскатыбыз, атабыз ушинтип ооруп, азыр жаман кыйналып атабыз. Балдарым да жаш, эң эле чоңу 10 класста окуйт. Кичинеси бул квартирада турабыз. Кыйналып атабыз. Оору жаман экен, эч ким оорубасын. Кудай шифа берсин, Кудайымыз. Анан эжеке айтсаңыз, Элизабек ака, сиз буга чейин мисалы элге жеткиликтүүрөөк болсун деп атам да, эми буга чейин сиз кадимкидей эле жумуштар менен алек болуп эле, катардагы эле иштер менен болчусуз, э? Шведияда иштеп, тиги жол иштеп жүрдүм. Шведияда кадимкидей басып, чуркап элечи. Эч кандай эч жерим оорубай. Анан ошо бир температура болуп жатып калып эле. Барып текшергенде бүйрөгүмөн 1,5 литр ирин алды. 1,5 литр ирин алгандан кийин анан боордон чыкты. Бооруман 3 литр суу алды. Анан алгандан кийин бутум баспай калды. Таяк менен басып жүрдүм, таяк менен басып жүрүп эле таяктан кийин уже балдак болуп калды. Мына эми балдактагы жакшы жардам бербей калды. Мына кээде эшикке чыккым келет, эшикке чыккым келип аратага чейин бассам, иштерим тартышып, бир башым менен эмнеден бир 2-3 жол жыгылдым, анда билбей калдым. Жакшына келат эле. Анан ушундай акыбалга туш келип калдым. Мындай бут уже ооруган буту күндөн күнгө ичкерип кетти. Күндөн күнгө ичкерип кетти, мына бир бутчу. Белде грыжа да бар го дейм анда, э? Билбейм кайсыда экен. Белиңиз ооруйбу? Бел оорубайт, бирок грыжа деп дагы айтып атышат. Ошо бөйрөктөн операция болгондон кийин эле уже бут ошентип мынтип киришип кетип атат да. Анан бир бут ичкерип атат. Мына жактан ичкерип кетти. Анан билет. Билинет экен, мындай эле билинип атат да. Ичкерип кетип атат. Кудай шифа берсин, Элизабек ака. Кудайыбыз амандык берсин. Жараткан Аллах мээримдүү зат берген дартына шифа берсин. Жакшы болуп кетиңиз. Урматтуу бир туугандар, мен ойлойм, ушул орозонун күнүндө, ыйык күндөрүндө анда бизде канчалаган мусулмандарда кол сунуу болот, садака битерибиз бар, зекетибиз бар. Мына ушундай ушуп турган реквизитке салсаңыздар, мен өтүнүч катары айтар элем. Бул Элизабек аканын өзүнө келип түшөт, Кудай буйрса. Аллах баарыңыздарга ыраазы болсун, амандык берсин.